4-cü mikrofon. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы айылымдын кенедей бир көйгөйүн айтайын деп атайын келдим. Атыңызды айтып коңуз. Мен Кайлин айылынан Бурул Дүйшөналиева. Биздин айылда дагы жогоруда Казыбектен келген жаран айткандай, ушу клуб маселеси аябай көйгөй. Канча жылдан бери жакшынакай турган бузулуп калган. Эмне себептен? Ал каяка кетти материалдары эч ким билбейт. Биздин айылда дагы өнөрпоздор көп, бала чака өсүп келатат. Жанагы республика боюнча шайыр апалар деген түзүлдү, ошонун катарына кошула албай келебиз. Биз дагы маданиятты көтөрүп, ушу кенедей клубубузду эми сметасы түзүлгөн. Ортодо кичине спонсорлор чыккан. Документи даяр, бирок курулууга келгенде эле тоскоол. Эмне себептен ушул курулбай келди? Алыңыз жетпей атабы? Айыл өкмөтүнүн алы жетпейт. Ушуну Садыр айылынан суранам өзүңдөн. Өзүңдүн көзөмөлүңө алып ушу клубду. Себеби кенедей менин мектептин актовый залы бар. Эмне маселе болсо эле ошол жерге тыгылабыз, балдардан талашабыз. Кайсы айыл дедиңиз? Айыл. Калинин айылы. Бул бир, экинчи транспорт жагына азыр эми автобусторду көп эле Кыргызстанга жакшы эле тартып келдим. Ушул айыл боюнча Сайсын убагында автобустор каттачу эле. Азыр менчик машиналар чыгып эле күндөн күнгө баалар өсүүдө. Ушул автобустордон мурункудай болуп айылга каттатып койсо болобу? Болот, келечекте болот. Мунун бардыгы ар бир баяк илгерки автовокзалдарды жаңылап атабыз. Жок райондордун борборлоруна салып атабыз жаңысын. Анан ошолор салып бүткөндөн кийин бардык республика боюнча райондордун аралыгына, шаарлардын аралыгына автобустар каттай баштайт. Бирок кичине убакыт керек. Клуб боюнча эмне бирде маалыматың барбы? Эмдиги жылкыга деп. Болду, эмдиги жылкыга киргизгиле. Бир убактарда, бир жылдары МЧСтен ушу аварийный состояниедagi үйлөргө биркеден акча бөлүнгөн. 200 миң сомдон. Ошол 200 миң сом жарандын колуна тийгичекте эле 30 миңи, 40 миңи калып калган. Алып калышкан да. Эми мында МЧСтен ошо жардам алган адамдар көп биздин айылда. Бирок ошол толук сумманы төлөйт эми. 33-жылы акыркы. Рахмат. Неге андай болгон? Булар суда деп алган. Садан уже баягы бир убакта помните жана жер титирөөдөн ар кандай кырсыктардан жабыркагандарга 50 миң сом кайтарымсыз, ана 200 миң сом 20 жылга деген 15 жылга там 3 жыл отсрочка 12 жыл төлөшөт да. Ошондо берилген. Анан кандай жагдайда берилгенин мен билбейт экен, бирок азыркы күндө ал жана департамент жилищного строительства деген бар болчу, Минстройдун астында ошол департамент берчи. Биз МЧС заключение чыгарып списоктарын толуктап берчүбүз. Азыр мен билишимче ал Минфиндин астында бир эме бар. ГФРге өткөрүп берген. Азыр ГФР акчаларын чогултат. Бирок кандай жагдайда берилген, мен аны бул иш айтып атпайбы? Биз дейт, мисалы дейт, 200 миң берилсе дейт, 20-30 миңин алып калган дейт. Ошо аны жана азыр болсо 200 миң төлөйбүз деп. Туура түшүндүмбү? Ооба. Бизден алып калган 30 миң сом, 20 миң сом, 40 миң сом өкмөткө пайда кылдыбы, же жаранга пайда кылдыбы? Ушул жерде түшүнүксүз да? Ошону прокуратура такташ керек. Тактагылачы ошону. Неге алар алып калды мисалы? 20-30 миңди каяка жумшады? Ким алып калды? МЧС берип аткан МЧС алып калдыбы, Минфинби же ким бюджет алып калды, ошону тактагыла. Сиз тиги ишини бияктан кийин кабыл алгандагы бүт данныйларын тактап, анан алып келген. Түшүнүктүү. Коррупция гүлдөп турган убакта алыпсыз, значит чөнтөккө кеткен да алчы. Вполне возможно. Рахмат. 1-чи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Атбаш районунун Кара Суу айылынын тургуну. Мен бул Атбашыга келин болуп келгеним 20 Заирова Жамиля аты жөнүм. Атбашыга келин болуп келгеним 21 жыл болду. Өзүм Көлдүн Тоң району Баканбаев айылынан болом. 21 жылдын 16 жылы кайнене мен чогуу жашадым. 5 жылдан бери квартиралап жүрөбүз. Ошол мен там салганга жерибиз жок болуп атат да, ошо акыркы үмүтүм сизсиз да. Мен деген айыл өкмөткө да кагаз түрүндө кайрылгам. Губернаторго да, акимге да баарына кайрылгам, бирок эч кандай реакция болгон жок. Ошону айтайын деген. Маган жолдошум болсо, азыр мен улуу кызым Россия Федерациясында Уфа шаарында аябай жакшы окуйт, 2-чи курсту бүттү. Жолдошум ошо кызын окутканга азыр миграцияда жүрөт. Мен азыр айылда 3 балам менен там салганга эч кандай жерибиз жок. Жеке менчик участок сатып алалы десе аябай кымбат. Аябай кымбат да. Аким, канча гектар жериң бар ушу райцентрде, барбы?
Бийик кабат үй сала турганга. Гикке берилген. Канча гектар берилди? 3 гектар жер берилген гикке. Бизде бүгүнкү күндө район боюнча 5260 адам кезекте турат, жарандар. Район боюнча, Район бул боюнча. эме центр боюнча, райцентр боюнча. Центрде бизде 850 адам кезекте турат. Гикке 3,5 гектар жер аянт ажыратылган. Мындан сырткары биз жер аянттарын трансформациялоо үчүн генералдык пландарды жакында бүттүк, март айында. Бирок 2 айылдыкы кайра доработка болгону үчүн аз күтүп турабыз. Ген план бүткөндөн кийин биз жер аянттарын трансформациялоого өтөбүз. Азыр 3 гектар жерди готовый, эртең салса болобу, эртең баштаса болобу? Нурдан, мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешип, давай эртең баштагыла. Канча этаж салса болот бу жерге? 9 балдык, значит 5 кабатка чейин салса болот экен да. В общем, жер там салганга биз уже мындан ары жер бербейбиз. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге мен айтып атам, жер там салганга бербей, лучше гикке бергиле, мамлекеттик ипотекалык компанияга бийиктикке кетели деп. Мындай капталга эмес, бийиктикке деп. Жыл өткөн сайын мен жана айттым, мына өзүбүз будай менен камсыз кыла албай атабыз деп. Биз кече Ошко барганда Алайдан 3 гектар жер берди, 3 гектар же 8 гектар. 3,5 гектар. Алайдан Гүлчөгө 9 этаж үй түшөт деп бир 50 жылда эч кимдин түшүнө кирбесе керек. Өзлөрү деле айтты ошо алайлыктар. Биз 50гө чыктым, 50 жылдын ичинде мындай түшүмө да кирген эмес деп. 9 кабаттан ошондо где-то 1,5 миң адамга. Канча кишиге? 1,5 миң адамды ошо 3 эле гектар жерге батырып атабыз. Көрдүңүздөр, Эгерде ошол алайлыктарга, гүлчөлүктөргө ме деп туруп жер тамсал деп берип койсок 50 киши отуруп алат эле ошол жерде. А так 1,5 миң кишиге ошо батырып атабыз да. Ушинтпесек биз келечекте өзүбүз мамлекет бага албай калабыз. Түшүнүктүү, бияка дагы баштагыла жери даяр жер бар болсо Нурдан. Биз баягы областтын борборлоруна Бишкек менен Ошко салып келатканбыз, билесиңер да, 3 жылдан бери, 4 жылдан бери. Азыр эми аякта азайттык дагы райцентрларга ушундай, анан кичи шаарларга өттүк. Айылдарга чейин кирип атабыз эми. Мамлекеттик ипотекалык компания. Анткени уже тезден ушу райондордун борборлоруна салбасак, мына биякта канча 4 миң адам дедиңби район боюнча. 5 миң адам мына үй жок, мага жер бер деп кекретектеп турушат мына. Ошон үчүн азыр мына өттүк эми 1,5 жыл, 2 жылдан кийин ушу рай борборлордо эле бул проблема чечилет. Кичи шаарларда чечилет. Кезекте тургандар, жер сурагандар уже почти калбай баштайт. Азая баштайт дегеним го. Экинчи микрофон. Мен атым Гүлназ Касеева, мен айыл чарба тармагында иштеген Агролит компаниясынын жетекчисимин. Биз 2014 жылдан бери картошканын үрөнүн Европадан импорттоп алып келебиз. Бирок акыркы 2-3 жылдан бери геополитикалык ситуацияга байланыштуу үрөндүн баасы кескин аябай кымбаттаган. Ошол себептен биз 2024 жылы Голландияга барып, биздин партнерлор менен сүйлөшүп, бизге ошол элита үрөнүн өзүбүз Кыргызстанда чыгарып алганга мүмкүнчүлүк бергиле деп алардан аябай суранып, анан биз Кыргызстанда биринчи жолу жогорку репродукциядагы супер элита үрөндөрүн ат башыга алып келип, бул жерде биз 4 кооперативди уюштуруп, окутуп, Ачагайыңды, Башкайыңды, Калинин айылдарындагы кооперативтерди аябай жакшы окутуп, анын үчүн жакшы эксперттерди алып келип, анан биз элита үрөндөрүн Кыргызстанда чыгарып баштадык. Быйыл, мисалы, Голландиядан келген импортталган картошканын үрөнү 170-180 сомго чыкты. Биз дыйкандарга 95 сом менен камсыз кылдык. Ошондо ат башынын эле дыйкандары картошканын үрөнүн алган жок. Таластын, Ысык көлдүн, Чүйдүн, даже Жалал Абадтын дыйкандары ошол картошканын үрөнүн бул жерден алып кетти. Азыр болсо бизден уже Россия менен Казакстан ошол үрөндөрдү сурап атат да. Мисалы, быйыл биз Россия менен уже контракт түзүп атабыз. Супер элита үрөнүн биз Россияга экспортко жөнөтөбүз. Бирок бул жерде аябай чоң маселе турат. Ат башы районунда бир дагы хранилище жок. Биз былтыр айла жоктон биздин картошканын үрөнүн Кочкорго алып барып сактап, кайра ат башыга алып келгенге мажбур болдук да. Ошол себептен биз сиздерден суранып кетет элек, биз масштабка чыгалы деп атабыз. Ошон үчүн биз ушул июнда
ат башынын кооперативдерин чогултуп алар менен сүйлөшүп үйрөнчүлүк ассоциация түздүк. Ошол үйрөнчүлүк ассоциация менен биз чоң көлөмдө үйрөндөрдү чыгаралып атабыз. Рахмат Гүлназчы. Өткөндө Садыр Кожоевич 21 мартта келгенде бул маселени көтөргөнбүз. Азыр Нурдан Кемелович Курулуш министрлиги тарабынан Нарын районуна 45 миллион сомдук холодильник салынып атат. Ошонун жарымысы Ат башы районуна салынат. Андан сырткары азыр Айыл чарба министри да айтат болуш керек, алар дагы салып атышат. Сизге жер берилген, бирок кредитиңиз алына элек болчу, сиз сала элек болчусуз, туурабы? Азыр биз салып беребиз аны. Айыл чарба министрлигине Азыр министрлик салып берет анда. Быйылкы жылы ачылат буюрса. Илиш Жөпөркөз. Рахмат. Бул боюнча биздин маалыматыбыз бар. Бизде каражаттар да бар агрохолдингде. Бул терең изилдеп чыктык. Ат башы району ушу картошканын үрөөнүн өндүрүү боюнча Кыргызстанды жалпы камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошого ушул быйыл сал баштайлы деп чечтик. Качан баштайсыңар, качан бүтөсүңөр ошондо? Быйыл баштайсыңар, качан бүтөсүңөр? Качан Быйыл бүтүп эксплуатацияга? күзүндө бүтөбүз. Күзүндө эксплуатацияга бересиңер, булар картошкасын алып уже киргизгенге киргизип мүмкүнчүлүк коебуз, жазга чейин. Макул, көзөмөлгө алып тургула. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Ачайыңдалы Айлы, атым Курманбек. Мен сизге сураныч катары мурундагы ушу президент болгон убактарда сиз келип ушу Кара Коюнга бир логистикалык борбор салалы деп таарынып кеттиңиз эле. Сиз ошол таарынычыңызды кечип бир ошол жерге бир ошону өркүндөтүп бербейсизби ушу ат башчылыктардын жаштарына? Түшүнбөдүм, мен эч кимге таарынган жок элем. Жок. Микрофон уулуу болуп калыптыр. Ошону бир жандандырып берсеңиз. Мен таарынып кеткен эмесмин. Мен келип силер менен баарлашып кеткем. Сурагам, неге салдырбай койдуңар эле деп. Анан кийин ал логистикалык борбор, мен ошо президент болгон күндөн баштап чоң долбоорлордун бардыгын биринчи кезекке коюп, анан күнү түнү дебей ошо бир ай ошолор менен отурдум да. Кумтөр, башка тияк бияк анын баарын айтпайлы. Анан ошо ат башыга салына турган логистикалык борборду мен анда камакта жаттым элем, эсимде бүт интернеттен көрүп отургам, тиги элдер чыгып, ат жандар чыгып кубалап ийгенсиңер. Анан мен изучать этсем, бул 90% бизге пайда алып келе турган, ушу биздин элди жумуш менен камсыз кыла турган, биздин экономикага миллиарддаган сомдорду сала турган, алып келе турган борбор экен эле да. Ал жерде ошо тиш чукугучтан баштап машина чыгарганга, электромобиль чыгарганга чейин мүмкүнчүлүк болмок экен. Миллиард долларлык ушундай эме болмок экен, логистикалык борбор. Жана азыр Каргоз аябай катуу иштеп атпайбы Казак менен Кытайдын ортосунда, ошондой. Анан неге буну салдырбай койду экен деп эле келип мен силерди ошол 4-5 айылды чогултуп ошол жердеки основной баягы чыккан айылдар сурагам силерден билейин деп, неге деп. Анан эми баягы ортодо башка мамлекеттер десек болот, тышкы күчтөр десек болот, дагы эмне дейбиз, үчүнчү күчтөр деп жүрөбүзбү? Өзүбүздүн ичибизден ириткендер болгон экен дагы, элдин баарын башына айлантып туруп, окуй Кытай басып кетет, анан чек ара ушул жерден болуп калат, анан тиги бу деселер, анан чыгып кууйупсуңар да. Анан баарыңар айтты, ошо жердегилер, бул жерде араңарда болсо керек, болбосо дагы ошол элдер ошо жердеки логистикалык борбордун тегерегиндеги айылдар чогулткан. Бир эле айылга баргам ошол жерде. Анан бияка келип баягы Солтон Сары боюнча маселе чечпедик белек. Анан алардын баары айтты, түшүндүрүп бердим мен. Ушундай болмок экен, силерди туура эмес информация кылып коюптур. Ура деп эле чыгып кубалап ийипсиңер. Баягы чакырганга келбеген, ымдаганга зар болот дейт го. Анан ошенткенде анан айткансыңар, жок болду, биз түшүндүк, эми салдырап келип деп. Мен таарынбай эле кетип эле барып баягы Кытайды, жанакы Эмил Абдыкадыров дегенди дагы аябай ишип алгансыңар. Экөөнү чакырдым, бир жумадан кийин келди кабинетиме мен. Анан отуруп алып анан 3 саат отуруп, ай келем, сал сен. Десем алыкта айтты, жо мен уже ал акчамды деди башка бир жерге деди логистикалык борбор, анан порт салып атам, ошол жака кетирип салдым. Мен азыр анда башка акча табышым керек деди. Ошондон бери мына 5 жыл өттү, о мейин келбеди да. Так что ошондой, ал мен таарынган эмесмин силерге. Могу сиз кыдырып жүргөндөн мурун ушу президентке болгондо ушу айылдардагы тендерди жоям дедиңиз эле. Ушул тендер азыркы күнгө чейин ушу айылдарды баягы жеп бүткөнү калды да, кыскасын айтканда. Дагы деле бар тендер. Коррупция деген ушунда болуп атат азыр. Неге конкурс деп атасыңар? Эгерде
прямой мындай арзан куруа турган болсо, арзан бере турган болсо товарды, зачем конкурс, зачем тендер анда? Кайсы жерде тендер уюштурду? Бул аксакал менен тактагыла. Минфин жооп берип койсо. Минфин айтчы, не тендерди? Тендерди жок кылбадык белек биз, жок кылгыла вообще деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө тендер жок, түздөн түз мүмкүнчүлүгү бар, сиздин тапшырмаңыз дагы бар. Түздөн түз келишим түзүп кыла берсе болот. Курулушчу болобу, же бир кандайдыр товар алабы, же услуга көрсөтөбү, түздөн түз келишим түзүп кыла берсе болот бүгүнкү күндө. Ал атамек Тендер биз мындай Акылбек Үсөнбековичтин убагында эле мен тапшырма бергенмин. А киши дагы ошо аягына чыгарбай конкурс кылып коюптур болчу. Тендер деген сөздү конкурс кылып айда. Былтыр эле мен дагы тапшырма бергенмин. Конкурсту да жок кылгыла деп. Тендер только эмеге калсын деп. Жанакы чет өлкөдөн донорлор болот го, баягы финансировать этет, кредит берет, же болбосо грант берет. Банктар, чет өлкөлүк банк, европейский банктар, алар эми тендер уюштурат экен. Алардын өзүнүн ошо немеси, мыйзамы боюнча. Только чет өлкөдөн келген капиталдарга мейли тендер болсун, атак өзүбүздүн бюджеттен бөлүнгөн, губернатор, аким жасай турган, министрликтер жасай тургандарга тендер эч кандай болбойт деп чечкенбиз. Түзмө түз сатып алсаңар болот. Анан эң негизгиси эки органдын ортосунда экөө тең мамлекеттик болсо, ал эч кандай тендердин да конкурстун да кереги жок, түздөн түз келишим түзүп алып иштей бересиңер. Эгер мамлекеттик 100% мамлекеттик ишкана болсо. Мисалы, губернатор алып МЧС-ка же болбосо Минтранска бирдеке заказ бере турган болсо, эч кандай тендери жок эле, түздөн түз келишим түзүп алып, мына мончага жасайсың деп, баягы базар баасын өлчөп алышып эле жасай беришет. Сатып алууларда да конкурс кылып атасыңарбы? Мисалы, ручка кагаз сатып алсаң. Ооба, сиз айткандай түз атамекендик өндүрүштөр жана мамлекеттик органдарга түз келишим бар. Түз келишим бар. А базардан сатып алсаң конкурс кылып атасыңбы? Эки микрогез курдуруп койбойсузбу? Чында эми бул бекер кетип атат. Болгон жердин бардыгына курдуруп атабыз. Бардыгына курдуруп атабыз. Мына эртең Акталага барам, эртең андан ары барып, немеде, диге казарманда. Казарманда дагы бир мини гэске неме капсула салып кетем. Азыр где-то бир жалпысынан алганда бир 40-50 гэс бүтүп калды, бүтүп иштеп атат, мини гэстер. 44 гэс бүтүп калды. 44 гэс бүтүп иштеп атат. Дагы бир 50ге чукулу салынып атат. Кайсыл жерге гэс салынса болот экенин бардыгын баса калып салып атабыз. Инвесторго берип атабыз, өзүбүздүн ички инвесторлор салып атат. Мамлекет өзүбүз салып атабыз мына. Акыркы мына 4-5 жылда массалык түрдө гэстерди салып атабыз. Эгерде ат башы жакта карап көргүлө, кайсыл жерге салыш керек? Сорлордун бардыгын изучат этип атабыз, республика боюнча. Тапшырмалар берилген, бул боюнча жумуш жүрүп атат. Бардыгы республика боюнча. Ат башыдан да карап атабыз. Биз бирге иштеп атабыз. Губернатор менен биргеликте жерлер боюнча маселени жардам берип атышат, биргеликте жумуш алып баратабыз. Бизге гэстер биринчи кезекте аба менен суудай керек болуп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына күндөн электроэнергия ала турган станцияларды ачып атабыз, аны салдырып атабыз, шамалдан салдырып атабыз. Ошондо дагы биз дефицитти кууп жете албай атабыз. Эмне үчүн дегенде, завод, фабрикалар, мектептер, клубтар, жанагыдай бала бакчалар салынып кетип атпайбы? Алардын бардыгы электроэнергия. Мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйлөрдү салып атабыз. Быйыл жылдын аягына чейин 30 000 үй бүлөгө үй беребиз. Жылдын аягына чейин 30 000 үй бүлөгө. Анан жетпей атканын себеби ушунчалык гэстерди ушул курдук, азыр эксплуатацияга бердик. Эгерде эчтеке курбай, завод дагы курбай, мектеп, бала бакча салбай койсок, биз азыр дефицитте эмес, биз азыр экспортто отурат элек. Экспорт кылып отурат элек да. Ошон үчүн баякы немени кууп жете албай атабыз. Анан эле ызы чуу да кылып, кээде бир саясатка айландырышат барып алып, же бир мындай бир таптакыр түшүнүгү жок бир мындай бир мындай түн адам, же болбосо бир оппозиция болуп билип түшүнүп туруп эле баякыны кылган адам. Мисалы Токтогул суусун бара калат да, кокуй мына суу толбой калды, азайып кетти, анан суу сатып ийди дейт. Биз сатып ийбейбиз, наоборот, сатчу мамлекет болсо сатып алып сууну Токтогулду толтуруп койгонго даярбыз биз. Кайра тескерисинче сатып алганга даярбыз. Анан орто токойду дагы көп көрөсүңөр интернеттерде. Мен көп көрүп калам, кээде ачканда эле отуруп калат. Күзүндө келет дагы тартып алат да, кокуй мына сууну сатып ийиптир, калбай калыптыр сууну дейт.
Күзүндө калбай калат, ал сууга колдонот. Чүй менен Казакстанды суу менен, сугат суу менен камсыз кылат. Жазында толот, күзүндө жок болот. Кайра кышты кыштай толот, ушундай да. Анан барып алып туруп, анан күзүндө тартып алып туруп, анан бөксөрүп калган кезде тартып алып ушундай кылат. Ошон үчүн ошондой саясат жүргүзүп, ушундай бир элди башка жакка сүйрөйлү дегендерге дагы ишенбегиле. Ошо электроэнергия боюнча айрыкча. Биз келгенде, мен келгенде 3 миллиард электроэнергия дефицит болчу кыштын күнү. Анын баарын азыр кес салганыбыз менен жаап коет элек да. Азыр тескерисинче кууп жете албай 4 миллиардка чыгып кеттик мына. Кыштын күнү 4 миллиард алып атабыз тияк бияктардан. Бул 4 миллиардты биз Камбарата бир кесин гана куруп бүткөндөн кийин гана анан бул дефициттен чыгабыз. Камбарата бир кесин. Аны куруп бүтүш үчүн дагы бир 7-8 жыл убакыт керек. 4-үнчү микрофонго үз болу. Аман эсен келдиңби Садыр балам? Ат башыга жолуң шыдыр, жолдошуңду кыдыр кылып. Эми мен айта турган сөзүм эң биринчи эле проблема бул бийиктик экен да. Мен көп жыл иштедим. Менин аттыңызды айтып фамилиям койсоңуз. Табалзиева Аня. 60 жылы медик болуп ат баштан чыкпай иштедим. Мен башымдан эмнелерди гана өткөрбөдүм. Балдар медсестра болуп, биринчи акушерка болуп, андан кийин балдар медсестра, патронатный медсестра болуп, 60 жыл иштедим. Мен көрбөгөн азапты, көрбөгөн ооруларды көрдүм. Ушу Высокогорьяга келип, жанакы депутаттар келип, Высокогорьяны алабыз дебей эле өзүлөрүнчө окатын кылсынчы, анан Высокогорьянын кесепетин мен айтып берейин. Высокогорьяда абанын басымы аз, кислород аз, төрөчү аялдардын ден соолугу начар, жигиттерибиздин ден соолугу дагы начар. Айланайын Садыр. Ушул Высокогорьяны мурдагы жылы келип, бир депутат аял келип эле алабыз дегенден дагы. Болду, түшүндүм мен, мына сурадым азыр, алынбайт ал Высокогорья калат. Алынбайт болду. Ага тийишпейт эч ким Аня апа. Биринчи микрофон. Биринчи май айылынын тургуну атым Ишеналы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин биринчи май айылынын астынан Ат башы дарыясы агып өтөт. Ошол күнчыгыш тарабыбызда айылдын бир 15-20 метрге жеткен жар бар. Асыр ушул дарыянын нугу жарды көздөй бурулуп 5-6 жылдан бери. Анан жар кулап түшүп атат. Ушул жардын үстүндө Ат башынын 7-8 айылы Аксай жайлоосуна көчүп малын айдап өткөн скотопрогон бар эле. Ошол жанагы жар куланып атып, ошол жоюлуп кетип, асыр мал орто көчө менен айдалып өтүп калды. Анан азыр желип отуруп, ошол жерде үлүш жерлер бар, айыл чарба жери. Ушуга жетип калды. Муну администрацияда билет, өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Көрө кеткиле, барып көрө кеткиле дагы. Немедлен ишке алыш керек. Жарайт. Немедлен немеге алгыла. Сурогон болсо, сиз айтпа деп атасыз, ушу бала бакча боюнча эле. Ат башыда 19 айыл болсо, ушул 18-inde эскиси жаңысы болуп, жаңырылгандары болуп, бала бакча бар. Биздин биринчи май айылында гана бул болгон дагы эмес имаратыбыз. Азыркы учурда мектептин 2 классында ушул иш алып барат бала бакча. Анан алардын жаткан жери дагы, ойногон жери дагы, тамак ичкендери түшүнүктүү. Кийинки жылдардын бюджетине киргизгиле, кийинки жылдардын. Экинчи микрофон. Аса айылдын айылы, фамилиям Кожамгелди Турсунбек. Мен ушу эме боюнча айтым келип турат да, Кыргызстан боюнча оюрту тапшырбадыбы? Ошол оюртудан деген 67.200 бала оюрту берди да. Оюртудан деген 55 балага сертификат жетти, алтын сертификатчы. Анан ушу менин оюмда планка, ылдык планка 230-ка коюп калган экен. 227, 228, 229 калып калды да. Анан өзүңүз айттыңыз, аламга жол айылдан башталат деп. Балдарга мисалы үчүн ошол 10 чакты бала бар экен, Кыргызстан боюнча. Ошолорго өтүп алып туруп алтын сертификат берсеңиз мисалы үчүн. Ошолордун келечегине өтүп алып туруп өскөнүнө, Кыргызстанды өстүргөнүнө салым чоң болмок да. Анан да бекер айткан жокпуз, ошол аламга айылдан башталат деп. Ушул жагын карап берсеңиз, ошол Ат башы районунда ушу менин балам, неберем да. 227 бала алды. Мен жаңсы баламдын тууралуу айткан жокмун. Жалпы Кыргызстан боюнча айтып атам. Анан өзү быйыл 11-дө өтүп, оюрту берип, 227 бала алып, кызыл астыкка өрөсүп турат. Анан ушул боюнча бир неме алсаңыздар,
Анан президент келгенде Ат башы районунан бир алтын медалга чыкты эле деп. Болду, министр эме жооп берсин, мүмкүнбү ошондой же мүмкүн эмес? Ал мүмкүн эмес. Бул сертификат 55 быйыл алтын медаль алынды, азыр экинчи турда билинет. Анан негизинен эң жогорку балл алгандарга да берилет. Жоосу да ошондой. Бирок сиздин балаңыз каалаган окуусун өтөт, алтын сертификатсыз каалаган окуусун өтөт. Өтөт орто менен 227 эң жакшы балл. Каалаган университетине бюджетке өтөбү, ошондо бюджетке, гранттык бюджетке өтөт. Болду, маселеңиз чечилип турду. Бир эле кагаз эле албай калат экен, болду. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз Башкайын айылынын тургуну Талабек уулу Шабдан. Айыл чарба боюнча бир эки суроо бар эле, ошол экини угуп койсоңуз. Урматтуу президент, өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, могу түздүк жерлерге эгин жанагы экиндей арпа айдаганга аябагандай жакшы болот эле депчи. Бизде Чекенди деген талабыбыз бар, Чекенди каналы бар. Ошол канал 2013-жылы курулуп, ал жерде сооружение курулган, суу жеп кеткен да тилекке каршычы. Ал жерде бир 1000 гектарга чукул жер аянты бүгүнкү күндө кургак бака болуп жатат да. Ошол жерге эгин өзүңүз айтып кеткендей көп жылдык чөптөрдү айдай турган болсок, ушунчалык айылдын жашоочуларына жакшы шарттар түзүлөт эле да. Ошо Чекенди каналы өзүңүз Кара Коюнга 2020-жылы келип кеткенде дагы маселе болуп көтөрүлдү эле, бирок ушул күнгө чейин эч кандай реакция жок болуп атат да. Анан экинчи маселе, ушу Башкайын айылы калкы 80% почти картошка менен жамбагабыз. Калктын 80%. Анан ошол күз келгенде эле жана ретинде перекупщиктер бааны картошканын баасын түшүрүп салып атат. Анан өзүңүз билесиз, бияка кыш аябагандай эрте келет, айла жок, калк картошканы баягы экил үшүккө алдырып ийбесин амалы кылып, сураган баага сатканга аргас болуп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол экиге жогоруда жана Агролит компаниясы айтып кетпедиби, биз бияка салган атат депчи, картошка сохранение салган атат деп. Бизге ушул Башкайын айылына жеке эле өзүнчө бир 1000 тонна картошка сактоочу жай салып берсеңиз аябагандай жакшы болгон турат да. Азыр Чекенди талабы боюнча Алмаз байке жооп берип койсун. Садыр Нуркожоевич, акимда презентациясында Чекенди каналы кирген, биз кийинки жылдын титулдук тизмеге киргизгенбиз. Түшүнүктүү. В общем, каналдар боюнча, жанагындай ирригация боюнча, БДРлар боюнча тынымсыз иш алып баргыла күнү түнү дебей. Şu 30-35 жылдарга чейин бизде сугат жер, анан диги суусуз жетпей атат деген маселе болбош керек да бизде. Бардыгы ошо сугат жерге, суу мүмкүн болгон жерге бардыгына жеткиришибиз керек да, айдашыбыз керек. 4-чү микрофон. Урматтуу Тынчыраак туруңуздар, моттогондор. Нуркожоевич, менин бир гана көйгөйүм бар. Мен ушундан 3 жыл мурун 5 балам кайтыш болгон. Авто машинадан кырсыктап. Атыңызды айтып коюңуз. Уулум, келиним, Капаева Айшакан Башкайын айылынын тургунумун. Уулум, келиним, 2 неберем, кызым кайтыш болгон. Ошол боюнча мен сизге шаардан дагы такыр жолуга албай койдум, кире албай да койдум. Бияктан мени кыз күйөөм айылдын эмесине шартына байланыштуу давление болгондуктан көчүрүп кеткен. 4 неберем томолой жетим калды. Мен сизден чай замын сурабайт элем. Ушу тамга жардам берип коесузбу деп сурандым. Катты дагы тияктан жардамчыңызга өзүңүзгө берейин десем кире аламбы деп тиякка таштап койдум. Кат жазып келдим эле. Азыр ушул убакта кыз күйөөмдүн колунда жашап атам. 4 неберем томолой жетим калды. Небереңиз ошол балаңыздан калгандарбы 4төө? 4төө баламан калган. Кызым да кайтыш болду, бир кызым менен. 5өө бир моментте машинадан кырсык болду. Азыр ошо өзүңүз кыз күйөөңүздүн колунда 4 жана томолой жетим неберелериңиз менен неберени карап атам. Каерде, ушул жердеби? Жок, биякта эмес, Бишкекке көчүрүп кетти. Бияка бияктан давление болуп, өзүм ден соолугума байланыштуу ошол жака көчүрүп кетти. Бир эле кыз күйөөңүз барбы же дагы барбы? Жок, экөө бар дагы. 5 балам бар болчу, жалгыз эркегим, мени багып аткан эркегим өлүп калды. Айылдагы тамда деле бияктан бар. Томолой жетим калган балдарыңыздын эң улуусу канчада? 7-ти бүттү. 7-класста. Кичүүсү быйыл бизге кирет. Андан баламан бир эркек 3 кыз калды. Өзүм түшүнүктүү. Өзүм оорукчам болуп. Телефонун берип мага приемга алып келесиң. Рахмат. Кабыл алам мен. Айтыңыз.
Садыр Нұрғожаев. Мен Атшағайын айлы Құрман Пейшек. Бізде көй бай илгерілі сайыс тарағанда, біз сапқосы тарағанда, Нұрбек білет. 60 сотықтан жер алмақпыз. 3 сотықтан балдарға деп таштағанбыз, тамсасын деп. Ошол 35 жылдан бері ошол жер бізге трансформация жасабай жүреді. Екі жолы чапчылы кес көрсет. Же чабылған жері жоқ. Асыр ешек жайлы болып жүреді. Bir дағы кішіге же арендаға беріп қойбайды, же еме қылбайды. Жаңағы сіздің айтқандан еташтамызға андай салсаңыз, Атбаш районы бүт батады, 25 гектар жер. Бош тұрады. Райцентріне жанында Мына айыл чарба жері болды. Нұрғожаев білет, Нұрбек білет ал. Негізі айдау жер бірақ айдалбай эле турат. Айдаш кетті. Бар, бүгін айдалбаса, емдігі жыл айдалады бәрі. Айдашымыз керек. Ешек жайлы жер жетпей баратса, бәрібір айдалады ал жер тұшы. Иә. Бұл жерден еме жаңа кезекте тұрғандарға жетерлік қылып тұрып трансформация қылалы. Жарымысын ошонун берели дагы ошол мик аркылуу үй салып ошо муктаждарга берели. Калганын баарын трансформация кылып үй бирдеме салып салам дегенде анда туура эмес болуп калат. Жарайт. Сапан аке түшүндүк, ал боюнча тапшырма алдык, иш алып баралы. Азыр кезекте турган 5000 адамга жетерлик кылып туруп, мисалы азыр 3 гектарды берип атпайсыңарбы? А жерге канча батат экен көргүлө. Андан кийин дагы канчага кезекте турат. Ошолордун муктаждыгын камсыз кылуу үчүн дагы канча гектар экен, ошону кылгыла да калганына тийбегиле. Жарайт. Быйыл айдабасаң 2 жылдайын айдайсың, 2 жылдайын 5 жылдайын акыр айдайсың жерди. Кийин жер жетпей калганда, эл көбөйгөндө элдин саны 10 миллионго жеткенде сен уже эшигиң алдын айдай баштайсың уже. Жарайт. 1,5 жыл кичине чыдап туруңуз, үйлөнтөбүз. Сапан аке жыйынтыктайлы. Азыр экинчи микрофон. Азыр 3 гектар жерге баштасаңар, канча 1,5 жылда бүтүп атабызбы? Баштаган үйлөрдү 1,5 жылда бүтүп, ишке киргизип үйүп атабыз. Мына 1 айдан кийин Кочкордо 217 квартиралык үй бүлөнү киргизип атабыз. 1 айдан киргизебиз. Аны деле 1,5 жыл мурун баштаганбыз, 5 кабаттуу кылып. Мына Кочкордо. Азыр экинчи микрофонду угалы. Өмүрүңүздүн өрүшүң жайык болсун, алдыңа кетейин. Мен Атбаш районунун Калилин колкосунун тургунумун. Жашым болсо 90-до. 40 жыл чабан болдум. Аксайдан түшпөй чабан болдум. Түшкөндөн кийин дыйкан чарбага тараткандан кийин кыштакка келгенде, кыштакка келгенде абышкам кайтыш болуп калды. 9 бала менен калдым. 9 баламдын 2-үчөө өлдү. Бирөө иштеп жүрүп, Москвадан иштеп жүрүп, тамдан учуп кетип, авария болуп үйдө жатат. Анан бир балам тети Түркия кайсы Жактуяга иштейм деп кетип, иштеп жүрүп 5-6 жыл иштеген. Иштеп жүргөн кезде куржала менен 5 жыл кестирип түрмөдө ошону куткарып бериңди сурап келдим балам. Көргө бутум салаңдап турат, алдыңа кетейин. Кудай тилегиңди берсин, ошо баламды куткарып берсин деп келдим. Так, азыр немеден жазып алган, аты жөнүн, балаңыздын аты жөнүн. Не болуп камалды эле балаңыз? Эмне болуп камалганын билбейм, камалды деп эле уктум, дайынын деле билбейм жакшы. Бул Кыргызстандын ичиндеби? Жок, келди. Эме жанакы Жактуядан келди. Россиядан келдиби? Ошол жактан бияка келип аз камап коюшту. Сизге каршы жазып киргизгенмин. 2 сапар, алдын деле жооп жок. Кечөө барганмын. Кечөө барсам, ушул жака кетти дегенен түндө келдим кайра. Неме кылгылачы азыр, деген фамилия, имя, отчествосын жазып алгыла дагы, анан администрацияга, азаматка берип койгула берки. Сен алып алчы, анан кийин көрөлү. Макул апа, карайлы. 3-үнчү микрофон айтыңыз. Ассаламу алейкум, Садыр Нурнабаевич. Сиз президент болуп келгени чындыгында аябай көптөгөн жакшы жетишкендиктер болду. Жакшынакай жакшы иштер болуп атат. Аябай сыймыктарабыз менен. Анан манабы мен сүйлөй турганым жайлоодогу жайыттар жөнүндө биз мал чарбасы менен жан сактайбыз. Жайлоодогу жайыттар такылып баратат, ире суяга чурап баратат. Ошого бир жардам көз салып туруп, ушуну бир жакшы бир мына губернаторга мурун дароо эле жооп берейин. Бул иш боюнча мына токтоп тур, өчүрүп тургула микрофону. Убакытты албайлы бири-бирибизди.
Мына айыл чарба министринин замы отурат. Кече күнү эле айыл чарба министри бүгүн суранып кеткен ошол менен. Бүт жайлоолорго урук чачуу боюнча иштеп атабыз. Быйыл мына октябрда дагы урук чачабыз. Ушинтип отуруп бир дагы бир 5-6 жыл, 10 жылдын ичинде анан кийин баягы деградация болуп кеткен жайлоолорду ордуна калыбына келтиребиз. 70-жылдан бери карай урук чачуу деген болбоптур. Бул сиздин эле бул ат башыда эмес, бүтүндөй республика боюнча жайлоолордо ушундай проблема бар. Анын үстүндө иштеп атабыз. Кийинки башка маселеңизди айтыңыз. İsa Ömür Akın. Dağ bir sorum, kışkısın Aksay'a yol mu? Gün çıkış çakta biz niye ketki ayrıldağız? O çakta kışkısın Aksay'a yol açılmaya kalıbatan. İlgeri Bosoğu'da deyi var balçı, Kısılbulak'ta deyi var balçı. Anın barı joyulgan yok atır. O çağa gayra deyi açıp, o çaktan bir kışkısın yoldu takaya kattap durganга, Aksay'a kıştağanga atır baralbay atağız, kıştay albay atağız. Uşunu dağı bir karıştırsanız, anan ilgerki çavandardan asele kaldık. İlgeri hükümet aytçı, usul maldın günü menen, maldın eti menen yaltaktayız dep. Buna hükümet tüstük jaktan paktanın ötkörü oşu menen yaltaktayız dep. Asele çavan kaldık. Usul pensiyamız az. Buna men 78'ge çıktım. Pensiyam aran 22.000 so'm aram. Baybiçemnin gözü görüp kaldı. Oruktan. Bir pensiyamız götürüp berseniz usul. Usul pensiyamızды bunday жақсыраак көтөрүп берсек жакшы болот эле. Түшүнүктүү, болду, түшүнүктүү. Могу жайлоолор боюнча, жолдор боюнча мына жакында биз кыдырабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жол транспорт министрлиги, анан айыл чарба министрлигин алып алып, мен жайлоолорду кыдырам жакында. Ошондо эске алып койгула, бул киши да айтып аткан участокто дагы бул ат башы боюнча. Түшүнүктүү, а? 4-ncü mikrofon. Балам, садыр алдыңа кетип калайын. Боғысымасы ушу тапта Москвада дарыланып атат. 2 диагноз койгон. Биринчисин түшүнбөйм, экинчиси сероз печень, посадка дейт, алдыңа кетип калайын. Ана мунун операциясы аябай оор болуп атат. 3 миллиондон ашык деп атат. Мен өзүм карапайым үйдө жашаган кемпирмин да. Атыңыз? Мындай Султанова Дилде, ошо ат баш айылына тургуну болом, алдыңа кетип калайын. Ушуга бир жардам берип кой, алдыңа кетип калайын. 14 жашта кызым, 14 жашта болуп атат. Чогулуштан кийин кабыл алып апага колдон келишинче биз жардам берип коелу мамлекет. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жергеске кош келипсиз. Мен Жумей кыз Айзада Акмойын айыл өкмөтүнөн келдим. Мен Акмойын айыл өкмөтүнөн келдим. Биздин Жумей кыз Айзада Акмойын айыл өкмөтүнөн келдим. Биз 2022 жылдын 9 сентябрда турак жай алуу максатында Ислам каржы кооперативине 500 000 сом акчабызды салганбыз. Ал убакта биз бул кооператив боюнча такыр маалыматыбыз жок эле. Ата-энелерибиз кары киши болгондуктан тоодо көп жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келчүбүз. Ошо жылы айылдашыбыз Турганбаева Жеңишгүл ушу кооперативдин негиздөөчүсү болуп Нарын областына келип, маалымат бизге кооперативдин кепилденген таакта бизге маалымат бергендиктен акчабызды салып коюп, азыркы убакта таам эмес же акчабызды ала албай келебиз. Азыркы убакта үй бүлөбүз бир оор жагдайда, ата-энебиз кары киши болгондуктан. Түшүнүктүү, прокуратура деге баягы алдамчылардан экен да. Үй салып беребиз деп алдап, акчаңардан жок же үйдөн жок болуп атасыңарбы? Срочно эме кылгыла. Кайсы эмне аял экен ал алдап кеткен жана кооперативди деп туруп аткарабыз. Полностью деге алып бергенге акчаларын күчүңөр жумшагыла, болгон күчүңөр жумшагыла. Жарайт, аткарабыз. Түшүнүктүү, а? Эми мындайлар көп, мен көчөдөгү айттым. Биздин элибиз ишенчек, же болбосо кичине мындай түшүнүгү жогураактан болуп, баягы ичинде кири жок барып алданып калган учурлар аябай көп да. Мына Котлованда баштадык, мына 1 жылда эле бере коебуз, 2 жылда эле бере коебуз деп туруп, үйүңөрдү бере коебуз деп миллиондоп, миллиарддап алдап кеткендер көп да. Алданып калгандар аябай көп. Бирок мамлекеттин күчүн жумшап, болушунча жарым-жартылай болсо дагы кайра акчасын кайтарып алып берип атабыз. Камачусын камап, болгон мүлктөрү болсо конфискация кылып, аны сатып, мына ушуну Ички иштер министрлиги, прокуратура, ГКМБ иштеп атышат мына үчөөтөн. Ошону аябай мындай сак болуңуздар да, сак болуңуздар. Айта бериңиз. Assalamu alaikum, hurmatly Sadir Nurkожоевич. Атбашы ели, мурунку орыялар, Атбашы ели алтын чөйчөк деген ат койгон экен. Ушул алтын чөйчөктө жашап аткан элибизде бир
көрнүктүү завод фабрикабыз жок. Ушул келечекте, артыбыздагы келечекте муундарыбыз ошо завод фабрикаларды иштеп, ошолор өндүрүп, ошолорго баартап жашап кетишине Аллах Таала насип кылабы деген үмүт менен сизге кайрылып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул ат башы элибизге бир көңүл бөлүп, жакшылыкка бир өзүбүзгө ыңгайлуу, өзүбүзгө берекелүү келген кыргыз элинин 4 бурчун бир бурчун өйдө көтөрүп турган мамлекетибизге бүтүндүк кылган жана кирешке бир завод фабрика куруп берүүңүздү өтүнөмүн. Керектүү завод фабрикаларды куруп атабыз биз деле. Каерге кандай завод керек болсо, фабрика керек болсо, сүт заводдору дегендей ошону куруп атабыз аксакал. Курабыз. Тынчып турсаңыздар эми айтайын эми менен. Эми меники дагы мындан башка 2 жерде жолугушум бар. Азыр мындай кылалы. Бу жерде тургандарды сүйлөйм дегендердин бардыгын уга турган болсок, түнкү саат 10-да да бүтпөйсүңөр азыр. Мына бир 30-40 адам турат мен азыр. Анан кийин мага уруксат берсеңиздер мен барайын. Бу жерде мына аким, губернатор, тиешелүү министрликтердин бардыгы калат. Видеокамера жазып атат. Айтчуңарды айткыла. Менин катышуум менен айтасыңарбы? Катышым жок айтсаңар дагы мен видеокамералардан көрүп бардым. Маселеңерди мен администрацияга айтып, тиешелүүлөргө тапшырып, бөлүп беремин. Ошон үчүн мага уруксат берсеңиздер, калганы кана аким бияка чыккын, отур, мына губернатор бияка отур. Сиз калып баарын угуп алып туруп, анан кийин эме кыласыңар. Бул мындайда аким чечүүчү маселе бар, губернатор чечүүчү маселе бар, министрлер, администрация, анан мен чечүүчү маселелер бар. Залдын ичинде почти 80-90% жергиликтүү эле калк чечип, жергиликтүү бийлик эле чечип койчу маселелер негизи өзү. Мен ошону эки жолу кыдыртып атамын. Мындан ары дайыма 2 жолу кыдырат. Жазында февраль-мартта, күзүндө ноябрь-декабрда. Ошондо мына жолугуп ушундай маселелериңерди чечип тургула. Ал эми мен Кудай буйрса дагы келип турам, аманчылык болсо ошол. Кайра кийинки жолугушканча чейин саламатта калыңыздар.